Нокен районунун Достук айыл аймагынын 53 жаштагы тургуну Хизбут Тахрир диний экстремисттик партиясынан баш тартты. Ал 2002 жылдан баштап досунун сунушу менен аталган экстремисттик партияны колдоп жүргөнүн айтат. Бирок кийин бул кадамына өкүнгөн. Кандайдыр жаап калды ошо моменттерде. Ошо бизге эмне болгонун билбейм ошол убакытта. 25-26 жаштагы бала элем ошол убакытта ошо кирип калган. Динде акыйкатчылык болот. Азыр көрүп атасың мына жеген ичкендер көбөйдү. Кайерге барсаң алдамчылык деген нерсе мененчи. Мындай карасаң турмушта деле өзү ошондой болуп аткан да. Кайерге барсаң алдамай, ал бул болупчу. Анан ошо динде мындай эмне деп тур. Халифачылыкты кийин ошо эмне кылып баштады. Да, айтыптыр, халифалык болбосо болбойт деген нерсе. Каарманыбыз үй бүлөлүү 6 баланын атасы. Ал диний уюмга аралашып калгандан кийин 2 жолу сот жообуна тартылган. Учурда экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматында каттоодо турат. Мен түрмөдө отурганда ошо эмнелер киришчи, ошо имам хатиптер жана эмнелер кирип ошол жерде түшүндүрүшүп иштерди алып барышат аларда. Жана Атамбаев агында бир уюм чыккан эле, исламий бир минеч. Ошо фонддор барат эле да бизге. Түрмөгө барып түшүндүрүү иштерин алып барат эле. Сен колдойсуңбу Сирияны, колдобойсуңбу деген нерседе биз бүт сабак өтүп айылдерде мындай түшүндүрүү иштер алып барат эле. Ошондон кийин түшүндүм да. Жалал Абад облустук экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызмат тарабынан экстремист аталышындагы профилактикалык иш-чара өткөрүлгөн. Анын жыйынтыгында аталган диний экстремисттик партиясынан 7 адам баш тартты. Мыйзамсыз экстремисттик деп 21 уюм табылган да. Ошолордун бири бул Хизбут Тахрир уюму болуп эсептелет. Хизбут Тахрир уюмунда каттоодо турган атуулардын арасынан 18 жаран ошо жыл ичинде өз ыктыяры менен бул партиядан баш тартышкан. Экстремизмге, мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү кызматы тарабынан бул көбүнчөсү алгачкы болуп баскычтары бул мектепте түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Андан сырткары жергиликтүү тургундар менен жолугушууларда сөзсүз түрдө алдын алуу иштери жүргүзүлөт. Бул багытта Жалал Абад облустук казыятынын кызматкерлери да иш алып барарын айтат. Алар мечиттерде жана медреселерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элди адашып калуудан сактанууга үндөшкөнүн билдирет. Эгерде мисалы муфтият менен казиятка кайрылган болсоңор, силердин колуңарга мына китеп тиет. Ушуну карасаңар, силер ошол силерге жол түзүп берген инсандар бар. Имам Азам, тиги бугу дегендей. Алардын китептерин окуп чыгаткан болсок, биз эң тууру жолдо. Наркы кыска жол кармалган алар. Адамдарды өлтүрүш керек, союш керек, тиги бугу деген болбойт ошол. Мындан сырткары 12 ай ичинде экстремизмдин алдын алуу боюнча жалпысынан 628 жолу алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Хизбут Тахрир диний партиясы 2003 жылы экстремисттик деп табылып, Кыргызстанда тыюу салынган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.